Талут бұл аскер башчы. Талут Бани Исраилда болгон аскер башчысы. Аскерлери менен Талут келаткан кезде мындай: "Кара инналлаху мубталикум бинахар." Мен аскерлерим, Талут аскерлерине кайрылып, Аллах силерди дария менен сынайт дейт. Дария менен кантип сынайт? "Фамен шараба минху фалейса минни." Аскерлер азыр мени менен барасыңар, дариядан суу ичкендер мени менен эмес. Мени менен урушка улантып бара албайсыңар. Душманга каршы чыга албайсың. "Ва мен лам ятам фа иннаху минни." Ким чаңкаңга чыдап дариядан суу ичпей өтсө ал мени менен салгылашууга жарайт. Бете урматтуу мусулман бир тууган, "Илля мен иктарафа гурфатан биеди." Бирок ким эле өтө ичүүгө мажбур болсо, bir колу менен ичип алса болот деди. О аскерлерим, биз душмандарга жолугуп баратабыз, Аллах силерди дария менен сынайт. Кимде ким ал дарияга барып суу ичип жатып алса ал менден эмес, суу ичпегендер менден, суу ичүүгө мажбур болсо bir колу менен алып ичсе болот деди. Фашарибу минхи илля калилан минхум. Талуттун аскери келди дагы көп ичти дагы арадан аз ичпей калды. Көпчүлүгү бетте урматтуу мусулман бир тууган, Талут өзүнүн аскерлерине душманды жеңүүдүн шарты нафсыңды жең деди. Нафсыңды жеңе алсаң, душманды жеңесиң. Нафсыңа кул болсоң, душманды жеңе албайсың. Өтө чаңкасаңар дагы сууга берилбегиле. Бирок мажбур болсоңар бир жол алып жутсаңар болот. Гурфатан биеди. Натиже эмне болду? Фашарибу минху илля калилан минхум. Алардын азы гана ичпеди, көпчүлүк ичип алды. Көпчүлүгү урушка жарабайт. Нафсынын кулу алар. Кумарынын кулу алдар. Ашказанын кулу. Хаулайл калил. Ошол аздар бүгүнкү биздин заманда да урматтуу мусулман бир тууган. Аллах бетте дария деген балким бүгүнкү Аллах дүйнө менен сынайт. Ошо дүйнөгө кул болбой, жума күнү жумага келип Кудайга кул болгондор азчылык. 6 миллиондун балким 1 миллиону келер. 2 миллиону келер. Урматтуу мусулман бир тууган, булардын шиары, символу, булардын ураны, Талуттун аскерлеринин ураны ушул эди. Бул уран кулаңарга кулак сырга болсун. Нуқауи ма нухиб. Сүйгөн кумарыбыз каалаган нерсеге карама каршы чыгабыз. Ва натахабал ма накрах. Нафсыбыз, кумарыбыз каалаган нерсени чыдай билебиз, жеңебиз. Кумарыбыз каалаган нерсеге карама каршы чыгып, нафсыбызды жеңүүгө аракет кылабыз. Дүйнө бул урматтуу мусулман бир тууган дария сыяктуу. Кээ бирлер жетишерин болот. Кээ бирлер ошо дүйнөнү кул болуп калган.